Урматтуу достор, дагы бир жолу салам. Учурда социалдык тармактарда Ташиевдин каралоочулары тарабынан Жаныбек Кубандыковго карата өтө уплас каралоолор жүрүп атат, тескери маалыматтык чабуул болуп атат. Ошол себептен карап отуруп мен өзүмдүн пикиримди билдирейин деп атам да. Кече бирөөлөр жазыптыр, ушулар каржылап, антип минтип анан Айтикеевтерди сүйлөтүп атат депчи. Мен Жаныбек байкени, Жаныбек Кубандыков деген киши, бул киши ошо президенттин коомдук кеңешчиси болот. Анан бул кишини мен 2010 жылга чейин эле билем. 2009 беле жаңылбасам, ошондон бери билем да. 2008 бе. Ошондон бери жакшы билем Жаныбек байкеничи. Көптөгөн күчтөр бар. Ошол Жаныбек байкени президенттин айланасынан алыстатуу аракетин көрүп жүргөн көптөгөн күчтөр бар да. Себеби дегенде Жаныбек байке деген бул президентке жетпей жаткан коомдук үндөрдү, адамдарды ошол президентке жеткирип, маалыматтарды жеткирип, көптөгөн маселелерди чечиш үчүн, мындайча айтканда, бул Жаныбек байке президенттин коомдук кабылдамасы болчу да. Анан бүгүнкү күндө кылмыш иши козголду, иштер келип атат. Анан ошол маалымат чыккандан кийин эле дароо каралоолор, чабуулдар күчөп баштады. Себеби дегенде ошол эле баягы бир кезде тиги аз жерден переворот кылып бийликти тартып алам деген киши дагы Жаныбек байкени камайм деп көптөгөн аракеттерди жасаган экен да. Анан мени дагы жармаштырып жүрүшөт да. Мен эмне себептен жармаштырып жүрүшөт? Анткени мен ошол Жаныбек байке элдерди кабыл алган жерге келип дайыма жанагы үйүмдү тарттыра бердим, жеримди тартып алды, мүлкүмдү тартып алды, баламды соттоп салды, Ташиевдер антип салды, минтип салды деген көптөгөн адамдарды алып келип Жаныбек байкеге тааныштырып, бүт маселелерин колдон келишинче чечкенге аракет кылып чуркап жүрөм. Көптөгөн адамдардын проблемаларын, өзүмдүн проблемам деле көп, бирок өзүмдүн проблемамды унутуп коюп эле ошол Жаныбек байке аркылуу ошол адамдардын маселелерин чечем деп жүрөм да. Бул эмнени билдирет? Жаныбек байке абдан боорукер, кичипейил, анан аябай сылык, ошол учурда өзү дегендай абдан бойлуу, көлөмдүү, бирөөнү бир кылжыңдаган кишини мындай бир муштаса чачырап кете турган эле күчү бар киши да, ошондой балбан мүнөз. Анан ошол убакта аябай жанагы сылык, адамгерчилиги бийик адам да. Бардыгы жакшы көрүшөт. Жаныбек байкени бир эле ошол бийликтеги адамдар гана эмес, муну оппозициялык саясатчылар да жакшы көрүшөт. Азимбек Бекназаров, Клара Сооронкулова жана башка көптөгөн адамдар, ошол активисттер Жаныбек байкени сыйлап, урматташат. Эмне үчүн дегенде, бул киши бийликте дагы, оппозицияда дагы, каякта жүрсө дагы дайыма адамгерчиликти бийик тутуп, ар дайым колдоп, бейбечаралар болсо, алардын үнүн президентке жеткирип, могу жерде мондай маселе бар экен деп айтып жеткирип жүргөн адам. Ошол Жаныбек байкенин ошол иштерин көрө албаган көптөгөн күчтөр бар. Ошолордун баягы тымызын иш аракеттери. Бир четен балким бул дагы жакшы болот. Келечекте ал киши дагы мындай бардыгына эле бирдей мамиле кыла бербей, этият баягы жанагындай бир коркунучтуу адамдардан мындай бир этият мамиле кылат деген ойдомун да. Бул дагы мындайча айтканда баягы кимдин ким экенин, кимдин койнунда котур ташы бар экенин бир аныктай турган учур. Анан Жаныбек байкени мен 2010 жылдан бери жакшы билем. 2010 жылдан бери жок, 2009 жылдардан бери билем да. Манас урпактары деген уюм бар болчу. Ошол Манас урпактарында болчу Жаныбек байке. Анан ошол элдин таламын талашы ошо кезде эле тиги абдан көп иштерди аткарган да. Ошондон бери жакшы билем Жаныбек байкени. Анан азыркы кездерде ошол президентке баягы Кыргызстандагы болгон толгон бейбечаралардын бардыгы үндөрүн жеткириш үчүн ушул кишиге келет. Келип арыз армандарын айтат.
эртеден кечке чейин ошолордун үнүн угат да. Анан мен ушул жерде жүрүп тиги адамдардын үнүн жеткирейин деп бул жака келсем, анан ошону байкалып калып, анан айрымдары тиги айткей ушул жакта жүрөт, акча алып атат, анан маселе чечип атат, өзүнүн жеке кызыкчылыгы үчүн ушул жакта жүрөт, анан кийин ошого жараша анан ташкенттерди согуп атат деген маалыматтар кетип атат да. Мен мындай баягы жаап чачырбай эле ачык айтып коеюн, эч кандай акча кызыкчылыгым же болбосо байланышым жок да. Мен Жаныбек Байкени адам катары сыйлайм. И ошол кечээ оппозицияда кандай жүрсө, бүгүн бийликте дагы ошондой адамгерчилик менен, ошондой сылыктык менен жүрөт да. Ошондуктан мен Жаныбек Байкени урматтайм, сыйлайм. Анан бул дагы сыноо. Бул дагы сыноо, ар кандай каралоолор болуп атат. Мунун баары убактылуу. Анткени баягы бир тергөө, бир инвесторлорду алдап кеттир бирөөлөр деген маалыматтар чыкса, анан аны жармаштырып, дароо жаманатты кылып, каралап, ошентип атышат. Чын-чынына келгенде, ал жерде деген бизге жеткен маалыматтар боюнча бул башка нерсе. Бир башка адамдар, шылуундар атын жамынып, ошондой бир тескери иштерди кылган. Анын баары далилденип, Кудай буйруса, ал киши өзүнүн актыгын тергөөнүн алдында далилдейт да. Анткени бул киши бирөөдөн ар кимдин акчасын алып афера кылмак түгүл, тескерисинче могу жерде канчалаган адамдардын көйгөйүн угуп президентке жеткирет. Анан ушундай учурда баягы өздөрү элдин ырыскысын жеп, урдап, тоноп, баса калып, бечаралардын баарын коркутуп жүргөн адамдар өздөрү дагы ошол башкаларды өздөрүндөй ойлойт. Ошондуктан ошондой каралоолорду, чабуулдар жасап. Ошондуктан эч ким баягы тескери маалыматтарды таратып аткан адамдардын маалыматына ишенбегиле. Эгерде силер кайсы бир маселеңер болсо, ошол кишиге жолугуп, маселеңерди чечиш үчүн келип жолугуп сүйлөшсөңөр, ошондо түшүнөсүңөр кандай адам экенинчи. Канчалаган ошол оппозициялык саясатчылардын да кемпирабадчылар, кечирим сурайм, телефон чалуу болгон үчүн эфир үзгүлтүккө учурап калып атат да. Ошол кемпирабадчылар, канчалаган саясатчылар бардыгы Жаныбек Байкени урматтайт. Эмне үчүн урматтайт? Эгерде ал начар адам болсо, ыплас адам болсо, ар кимден акча алса, тиги ар кимге кырын салып, тескери иштерди кылса, жаман айтса, катуу айтса, бирөөнү куугунтуктатса, мүмкүнчүлүгүнө таяланып алып, мисалы бир тескери куугунтук кылып бир нерсе кылса деп болот эле да. Бирок эч качан бирөөгө жамандык кылган адам эмес да. Эгер ошондой кылса, анда алар тегерегине топтолбойт болчу. Ошончо адамдардын баардыгы тегерегине топтолуп, сыйлап, урматтаган үчүн кээ бир ошол элден четтеп калган, коомдон четтеп калган саясатчылар өздөрүнүн жүзүн ачып көрсөтүп, тескери иштери менен коомго шардана болгон ыплас саясатчылар, каракчылар өздөрүнүн дагы тиги ошол Жаныбек Байкени дагы өздөрүндөй ойлоп, анан тескери маалыматтарды таратып атышат. Мен мурда 15, 16 жыл, 17 жыл мурда Жаныбек Байкени көргөндө кандай болсо, азыр да ошондой. Эч өзгөргөн жок, бир калыбынан жазган жок. Болбосо ошол президенттин менен мамилеси жакын деп. Себеби дегенде президент эмне үчүн мындай адамдарды жанына алып жүрөт? Анткени бул киши Байке могу жактан моундай бечаралардын мындай маселеси болуп атыптыр деп кайта кирип, маселесин чечип, ошол бейбечараларга, жарды жалчыларга колун сунуп жүргөн адам. Ошондуктан ар кандай каралоолор, ушак сөздөрдүн баардыгы суу кечпейт. Андан кийин Медина Кайрылбекова деген эже, ал Жаныбек Байкенин жубайы болот. Анан Талашта округтан депутат болуп шайланып келген. Бүгүнкү күндө дагы ал эжеге дагы каралоолор болуп, ар кандай бир терс маалыматтарды таратып, анан эмне үчүн ал мандатын тапшырбайт, андай мындай депчи. Биринчиден Жаныбек Байке соттолуп кеткен жок. Мошенничество кылды, анан антиминти деп соттолуп кеткен жок да. Азыр тергөө иштери жүрүп атат да. Башка бирөөлөр ушул атын саткан адамдардын баардыгын тергеп, ошол иштин аркасында да арасында дагы Жаныбек Байкени дагы тергеп атат да.
Анткени президент айтат дайыма сот калыс болсун, тергөө амалдарынын бардыгына бирдей жүрсүн деп ошондой талап болгон үчүн ошондой иштер болуп атат да. Анан ошондон карап туруп анан кылдан кыйкым таап, тескери каралап, жаманатты кылып, анан кийин как будто кылмышкерди кармап алгандай мамиле кылбаш керек. Мен ошолорго айтат элем. Этият болгула, эртеңки күнү уят болуп каласыңар. Андан көрө каралай турган тиги шыбай турган адамдар бар, таягынан чуксаң дагы былыгы чыга турган. Ошолорду айткыла. Духуңар жетеби? Ошолорду айткыла. Эртеңки күнү бийликке келип калат, анан кийин эртең келип калса эмне болот, токой баарыбызды шорубузду кайнатат деп коркуп отурбай, ошолорду каралагыла. Ал эми Медина Кайрылбекова Таластан 9000 добуш алып, бүгүнкү күндө билесиңер, автоматтык шайлоо системасы баардык электронно тиги эме кандай добуш берсе ошондой эсептелет. Фальсификация кылыш мүмкүн эмес да. Ошол системадан Медина Кайрылбекова эжебиз депутат болуп шайланып келген. Өзү көлдүн кызы болсо дагы Таластан шайланып келген. Таластан шайланып, ал анын ошол депутат катары ошол татыктуу добуш алганын билдирет да. Болбосо аялдар 2000, 3000, 1500 добушу менен депутат болуп атышпайбы? Ал эжебиз болсо 9000 добуш алып, ошол эркектерден кем калышпай, чоң добуш менен депутат болуп келип, бүгүнкү күндө дагы ошол канчалаган укугу бузулган адамдардын, укук коргоо органдарынын аша чапкан нерселердин баардыгын айтып жүрөт. Мына ошол нерселерди көрө албагандар эптеп жаманатты кылыш үчүн ушуну пайдаланып, анан тескери маалыматтарды таратып атышат. Мен бир гана нерсени айтам. Кимден сурасаңар, Жаныбек байкени жакшы тааныбагандардан сурасаңар, айтып беришет кандай адам экенинчи. Эгерде ал адам жаман болсо, анын тегерегинде ошол мен мисалы сүйлөшүп отурганда көп көрөм да, чоң адамдар, олигархтары дагы чалат, президентке тигин айтып койчу, муну айтып койчу деп, оппозициясы да чалат, тиги маселени айтып койчу, муну айтып койчу деп, канчалаган оппозициялык саясатчылардын баардыгын бийлик менен сүйлөштүрүп, маселелерин чечип, алардын иштерине жардам берип, кол сунуп жүргөн адам да. Ошондуктан Жаныбек байкеге ден соолук каалайм, узун өмүр каалайм. Кудай буйруса, ошол эл үчүн жасаган ишин дагы да уланта берсин. Президент Садыр Жапаровдун тегерегине ушундай акты ак дей турган, караны кара дей турган адамдар керек. Көбүрөөк болгондо ал киши элге жакын болот. Ансыз деле элге жакын. Эгерде бүгүнкү күндө мисалы бир жанагындай бир 5,5 миллион доллар дейби, ошондой акчаны алып туруп чөнтөгүнө салып алса, ал дароо эле билинет да, андай нерсеничи. Эч качан андай нерселерге, андай ишке барбайт. Бүгүнкү күндө WhatsApp менен оперативно иштеп аткан президенттин ушунда социалдык тармактарда бүт кыбыр баарын карап аткан учурда эч качан андай иштерге барбайт. Тескерисинче ошол карапайым адамдардын үнүн жеткирип ушул жерде жүрөт. Мен мисалы бир убакта 20 SMS келип калса, кимисине жооп берерин билбей башым катып, ушунчалык өзүм коммуникабельный эле адаммын, бирок ушунчалык напряженияны көтөрө албайм, энергиям төгөнүп калат да. Мен Жаныбек байкеге бир убакта 3 киши, 4 киши телефон чалат да. Бир убакта жүздөгөн адамдар SMS жазышат. Тиги маселе эмне болду, бул маселе эмне болду деп бүттүк эле президентке айтып, маселеңди чечип бер деген тиги жардам сураган адамдар. Ошол адамдардын баардыгын тиги маселелерин чечкен үчүн президент дагы мени элге жакындатат деп ушул кишинин жанында алып жүрөт. Ал киши калыс тергөө болсун деп, күнөөсү болсо жооп берсин, күнөөсү жок болсо акталсын деп укук коргоо органдарын айткан үчүн ушундай териштирүүлөр болуп атат. Бул деген бирок териштирүү деген бул кылмыш иши кылмышкер экенин аныкталды дегенди билдирбейт. Бул деген бул убактылуу сыноо. Ошондуктан тескери каралоолорго ишенбеңиздер. Жакшы сөзүңөрдү мен жанагы оппозиционерлерге, башкаларга айтам, жакшы сөзүңөрдү, калыс сөздөрүңөрдү айткыла. Кандай экенин билсеңер, кандай экенин көрсөңөр, кандай болсо ошондой деп айткыла. Ошону каалайм, урматтуу достор. Анан мен ушул жерге келсем, Жаныбек байкеге, ошол эшматтын, ташматтын маселелерин чечиш үчүн келем. Болбосо экөөбүздүн эч кандай ортодо бир финансылык байланышыбыз, кызыкчылыктарыбыз жок. Мен өзүмдүн тиричилигим бар Америкада. Ошол иштеримди бүтүрүп алып ал жака кетем. Жаныбек байке болсо дагы деле ошо Кудай буйруса аман эсен болсо,
ошол ден соолугунун алын күчүнүн жетишинче элдин маселелерин чечет буюрса. Дагы да ошол президенттин жанында командага бир команда болуп, көптөгөн проблемаларын чечип, ошол президенттин ишине кол кабыш кылып арка бел болот деп мен ишенем. Ошондуктан тескери маалыматтарга жанагы Кыргызстандын жарымын тоноп чөнтөгүнө салып алган урлардын пиарщиктерине ишенбей, тергөөнүн жыйынтыгын күтүш керек. Кудай буюрса чыгат Жаныбек Байкен, чыгып өзүнүн эл үчүн жасаган ишин улантат. Мени калп айттырбайт канчалаган адамдар. Ошол жерге келип аткан адамдар билет, калп айттырбайт. Алар ошол Жаныбек Байкенин кандай экенин билет. Буюрса Жаныбек Байке акталат. Ал ак, ал тез жанандай жаман иштерге бара турган адам эмес. Адамды мындай да, кыргызда сөз бар, түсү ийгиден түңүлбө дейт. Жаныбек Байкени көргөн адам эле мындай ушундай бир топуктуу адам экенин, бийик адам экенин, адамгерчилиги бийик экенин билет, көргөн адам эле билет да. Бул тегерегинде ошончо адамдар азыр көп адамдар келишет, кетет, карым катыш кылат. Убагында деле ошол Жаныбек Байке оппозицияда жүргөндө деле, анда деле ошол тегерегинде көп адамдар топтолуп, жакшы сөздөрүн айтып, советин айтып, достошуп жүргөн. Ошондуктан, урматтуу достор, терс маалыматтарга ишенбеңиздер. Каракчылардын каралоолоруна ишенбеңиздер. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.